Кара Суу районуна караштуу Маады айыл өкмөтүнүн социализм айылындагы Эсенбай Апсайытов 71 жашта. 10 жыл мурун 170 түп гилас көчөтүн Баткен облусундагы багбандардан алып эккен. Ошол күндөн бери көп убактысы бакта өтөт. Үй бүлөсү дагы гилас кароого көмөктөшөт. Бирок жашы улгайып калганына карабай бактагы жумуштарды жасоону жактырат. Муну ден соолукка көнүгүү жасоо катары кабыл алам дейт. Ден соолук жакшы. Иш кылбасам мен мындай болбой калат да, касал болуп калам. Келип иш кылып кетмен чагып, беш болсо чогоруп алсам, эч болсо мындан кесип бесбем бир тиргилик кылып тынбай, саар кесип тынбайм да. Ошондон Кудай ашыра ошентип жүрөбүз. Шамал кирип жакшынап пышат да. Эсенбай Апсайытов гилас пышар мезгилде баг ичиндеги чөптөрдү калтырбай орот. Анткени чөптүн көптүгү абаны дагы ысытып, гиластын өсүүсүнө жана түшүм берүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Каарманыбыз гилас эгүүдөгү 10 жылдан ашык тажрыйбасы боюнча айтып берди. Гиласты өстүрүүдө аны сугарууга өзгөчө көңүл буруш керек. Ошондой эле жаз айында туура бутоо зарыл. Мына курт түшүп атат да, мынандай курт түшүп атат. Буларына убагында дәрт чечсең курт түшүп кетет. Анан убагында марттарда дәрт чечебиз. Анан кийин мына түйгөндөн да бир дарылайбыз. О zaman алар парттан курт жеп коет. Курт жаман көп түшөт да буга. Ошолорду карап убагында караган үчүн ушундай болуп жакшы болуп атат да. Ушундай болуп атат. Анан кийин мына тактарын ар жылы келип тактарын мына үйүп неме кылабыз, өбөсөң дагы болбойт. Анан мына тамырынан суу кетип тамырынан ише баштайт да. Эсенбай Апсайытов 4 кыз, 2 уул, 17 неберенин ардактуу атасы. Учурда өзү сүйгөн жумуш менен алектенип, бактылуу каарылыктын доорунда. Балдарынын жаш кезинде эле аларга да гилас өстүрүүнү үйрөткөн. Мына 12 жылдан бери жетилбей, мына 2-4 жылдан бери түшүм болуп калды, жакшы эле. Кудайга шүгүр. Анан балдар мени башында үйрөтүп койгонмун, балдар кыла берет. Өзүм башынан келип кичине жардам берип карап деп турам да. Азыр кыздар болсо теришет. Анан пышкан малды коңшулар келип теришет. Ошентип анан жылда ошентип сатабыз. Жаман эмес. Өзбекстандан келген да, сортту сизге. Чоң мындай. Социализм айылынын жашоочуларынын басымдуу бөлүгү дыйканчылык жана багбанчылык менен алектенет. Алардын негизги киреши булагыдагы дал ушул тармактар боюнча саналат. Ушул эле айылдагы Төлөгөн Рыспаевда 200 түптөн ашуун гилас багы бар. Анын гилас көчөттөрүнө 10 жылга жакын убакыт болгон. Ошондой муну иштесең, неме кылып караш керек, буну көчөтүндө эки алгандан кийин ушу баладай парвариштеш керек кыскасы. Тагына уда бирене берип, башка берип, суусун нормально карап, буга көп суу деле мүмкүн эмес. Суусун нормально берип, көп сууда ham тура берсе курап калат. Кара Суу районуна караштуу Маады айыл өкмөтүндөгү багбандар гиластын түшүмүн жыйноо алдында турган чагы. Алар өстүргөн гиластарды өз кардарлары сурап баштады. Жыл сайын жергиликтүүлөрдүн түшүмүн Ош облусунун аймагындагы калк сатып алат. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.